Дээрлик 13 жылдан бери иштебей токтоп турган Кошой кант заводу ушул айдын башынан баштап гана кызуу ишке берилди. Бүгүнкү күндө күнүнө 3000 тоннадан ашуун кызылча кабыл алынып, бир сменде эле 250 тоннадан ашуун таза өндүрүм чыгарылууда. Акырындык менен кум шекерди өндүрүүнүн көлөмү дагы мындан ары көбөйтүлөрү айтылууда. Завод толук кубаттуулукта ишке киргени мында кызылча тапшырган дыйкандардын катары дагы калыңдады. Быйылкы түшүмдөн 250 000 тонна таза кум шекер өндүрүү планы коюлган. Өндүрүүчүлөр азырынча кызылчанын тоннасын 3000 сомдон тегерегинде сатып алышууда. Жаңы алынган техника кызып бир калыпка түшүп калгыча продукциянын көлөмү дагы жогорулашы ыктымал. Техника, значит, все оборудование. Завод 1 октябрдан тартай ишке кирди. Ошол күндөн бери тынымсыз өндүрүш менен алекпиз. Дыйкандардын колунан азырынча тоннасы 344 сомдон алуудабыз. Анын 1000 сомун аванс катары дароо эле беребиз. Калган акчасын жарымын накталай, калганын кум шекери менен берүүдөбүз. 800 кызматкери бар ишкана күн түн бою жумуш менен камсыз болуп, өчсменде иш алып барышууда. Кабыл алынган өсүмдүктүн көлөмүнө жараша январь айына чейин токтоосуз иш жүрүүсү күтүлөт. Алдыда заводдун ишмердүүлүгүн кеңейтип, кошумча жумушчу орундары түзүлөрү да малымдалууда. Күнүнө где-то суткасында может 2200 уже чыгып калдык. Биз все-таки 10 жылдан бери турганга, в основном кадрын биз новенький, опыттары жок. Сырттан эле келген опыты жок. Даже техниканы билбеген эмелерди жайы менен окутуп үйрөттүк. Азыр биз потихоньку биз уже мощностька кирип атабыз. Биз жакшылап муну дагы биздин убактыбыз бар, все-таки суук керелек. Если жакшылап дагы жүрсөк, уже биз бир сменада ушунда суткасында 3000 тонна кызылчаны ала алабыз. Приемка болгон кызылчанын түшүмүнө карата биз примерно 90 сутка биз это обеспечены. Это уже жаңы жылга чейин барабыз. Кудай буйрса баары жакшы болсо, может даже жаңы жылга чейин или январь ортосу чейин бүтүп калышыбыз мүмкүн. Кошой заводун кайра ишке киргизүүгө 10 миллион АКШ доллары сарпталган. Каражат орус-кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп, ага Украина, Германия сыяктуу өлкөлөрдүн заманбап үлгүдөгү жабдыктары алыныптыр. Заводдун иши дээрлик 89% автоматташтырылып, жумушчулардын түшүгү азайтылган. Бирок продукция кандай нукта өндүрүлүп жатат, атайын прибордун жардамы менен саат сайын текшерилип турат. Ошондо монтип титрабайт этип бергенде өңү өзгөрүлөт. Ошондо мынакей 001 деп жасабыз да, ошентип определять этебиз эмесин. Көбөйтүп кетпесинчи. Кайыңды менен Кошой заводун каржылоо үчүн орус-кыргыз өнүктүрүү фонду жалпысы болуп 17 миллион доллардай насыя бөлгөн. Келечеги бар долбоорду дароо эле колдоого алдык деген фонддун жетекчиси. Атамекендик өндүрүштү каржылоо менен келечекте майнаптуу киреше табууга болот деп ишенет. Эки кант заводунун каржылоо себеби жылдан жылга кант кызылчасынын себеби аянттары көбөйүп атат. Буга чейин, быйылкы жылга чейин жалаң Кайынды кант заводу иштечи, жалгыз бир завод жалпы өсүп чыгарылган кызылчаны кайра иштеткенге жетишпей баштаган былтыртан баштап. Ошондуктан экинчи заводду да кайра ишке киргизерине биз мажбур болуп, буюрса мына ушу жылдын, эмки жылдын жыйынтыгы менен биз толугу менен өзүбүз кум шекери менен камсыз кылабыз. 2019 жылдан баштап биздин план боюнча канттын канча бир көлөмү экспортко да чыга баштайт. Маалым болгондой, өлкө боюнча 2 гана кум шекер өндүрүүчү завод бар. Жыл өткөн сайын кант кызылча айдоо аянттары көбөйүп жаткандыктан завод жетекчилиги дыйкандар менен тыгыз иш алып барууда. Франция, Германия сыяктуу Европа өлкөлөрүнөн түшүмү мол болуучу өрөөндөр менен дыйкандарды камсыз кылуу ниети дагы бар экенин айтышууда. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.